Baka jönündө кичине талаш маселе бар. Бака экиге бөлүнөт. Курук бака, куракта жашаган бака, анан суу бака депчи. Кээ бир аалымдарыбыз экөөнүн айырмасы жок дептир да. Экөөнүн айырмасы жок. Бардыгы эле бака бул сууда төрөлөт. Бирок кээ бир аалымдарыбыз жок. Курук бака бунда эмне? Дамсайл, аккан кан бар. Бул курак бака сууга өлүп кала турган болсо, сууну нажасат кылат деп айырмалап, бөлүп жакшы ибаралар айтып. Хидаяда дагы бирок баканын экөөнү бирдей эле кабыл алганга өзү бул Мухаммад бин Хасан Шейбанинин риваяты. Экөөнүн эки бака бирдей эле дегеничи. Ошого Хидаяда шундай деп айтылганго, эки баканын айырмасы айтылган эмес. Хидая бизде чоң китеп десе, ошол эки бака куракта жашаган бака, сууда жашаган бака экөө бирдей деген маанисинде имам Ибн Абидин рахматуллаху алейхи өзүнүн Хашия китебинде эмне ошол куракта жашаганды не дамсаил ага турган каны жок деп этибарга алып не тавил кылышыбыз керек дептир. Болбосо кургакта жашаган неменин мына тырмактарында жабык болот экен дагы, анын кадимгидей каны болот экен. Ал сууга түшүп калса эмне кылат экен? Нажасат кылат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин айттык. Дагы имам Мусили рахматуллаху алейхинин да бир кайыт кылгандыгы каны бар нерсе сууда төрөлбөйт экен. Ушундай эреже бар экен. Демек, сууда жашагандын каны жок. Мындай кан жана кызыл болгон кан ал мындай каймана маани менен гана айтат экенбиз да кандай. Бирок акыйкатында баягы малдын кургакта жашаган жаныбарлардын канында эмес экен. Сууда жашады, анын каны жок дейт экенбиз. Ошол үчүн балык соебуз, кан жок да, кичине кан чыгат, ал кан эмес, иншалла.